Бүгүнкү тема центральный замок боюнча да. Центральный замокто кандай иштейт, кантип текшеребиз, кайсыл учурда кайсыл жери бузулуп калганда кайсыл жерин биринчи ачып көрүп баштайбыз, ошол боюнча полный мен силерге түшүндүрүп берем да. Мисалы эң эле учурда биринчи кезекте мисалы центральный замок иштебей калды. Машинанын общем эшиктери жабылбайт, ачса ачылбайт. Анан сиздер биринчи эле текшере турган нерсе бул монтажный блоктон баштайсыздар. Монтажный блокто бул центральный замоктун өзүнүн предохранительдери болот. Өзүнө тиешелүү релеси болот. Центральный замоктучу. Ошолорду полный бир сыйра карап текшерип алабыз. Биринчи ошол предохранительдерин текшерип көрөбүз. Центральный замоктунчу. Эгерде карайсыздар, схемасына түшүнбөдүңүздөрбү, сразу өзүнүн схемасын ачып туруп, нумерациялары менен полный болот ичиндечи. Там ошондо ал жакта жазылып болот. Центральный замок предохранитель 15 ампер, 20 ампер. Өзүнүн заводской эмесин предохранителин коесуздар, текшересиздер, бүтүн болсо саласыздар, дальше кетесиздер. Анан центральный замокто биринчи управление кайсыл жактан кетет? Кандай иштейт? Сиздерге теоретик өтүп берди бул жактан туурабы? В общем, центральный замок кандай иштейт? Эми сиздерге мындай ошону мындай практика түрүндө көрсөтүп берейин. Негизи эле управление водитель жактан кетет. Водитель жактан полный управление кетет да. Эгерде машина центральный замок минус менен плюс менен иштейт да. Эгерде минус менен иштесе, могу водитель жактан центральный заmoктун блогуна управление барат да. Мисалы азыр бизде машиналарда мындай ар түрлүү иштешет да. Мына машинада мисалы азыр только мо колокольчик кнопка менен гана иштейт экен. Колокольчик кнопка деген кайсы дегениңиздер да? Мына кнопка да. Только ушул менен эле полный водитель ичинен башкара алат экен да. Мына менен эле ачылат. Мисалы кээ бир машиналар бар, бул кнопкасынан гана башкарылат да. Ушул кнопка менен деле, мына колокольчик кнопка менен деле башкарылат. Полный эшикчи. Азыр бизде бул мына баш ийбейт экен, общий центральный замок. Бизде баш ие турган только мына колокольчик кнопка. Ушул менен гана полный баш ийет экен да. Значит, бул жерде управление бул колокольчик кнопкада же минус менен же плюс менен иштеши мүмкүн да. Азыр бунун штекери отдельно болбогондуктан бул жерде общий экен да. Мисалы общий болгондо бул жерден биз азыр параспиновка карап текшерсек болот. Эгерде бул жерде атайын колокольчик кнопканын өзүнө 3 сым келет. 3 сым келет дагы. Анын ортосу минус же плюс менен келет. Эгерде минус менен иштесе минус келет, же плюс менен иштесе плюс келет. 3 сым. Эгерде мына колокольчик кнопканы сиздер бул жака басканда, мына масса, ортодо масса да, мына экинчи жака өтөт. Бул уже ачканга. Эгерде жапканыңыздарда ортодо минус, буга өтөт, бул уже ачканга. То есть мына жапканга, бул ачканга да, секрет да. Ошол менен управление кетет. Бул кнопкада. Бул жака баш ийбейт экен. Бул жакта мисалы мына бул жакта отдельно эме берилген да. Ключ бар го. Ключкө бураганыңыздарда полный центральный замок култанат. Туурабы? Мынакей. Бул жерде ичинен көрсөңүздөр, мынакей. Атайын зымдар кеткен, көрдүңүздөрбү? Ичинен 3 сым кеткен. Бул жакта 3 эле эмес экен, 4-5 сым экен да. Значит, бул ичинде бирөөсү управляющий провод болот. Тоже ключтү сиздер бул жака бураганыңызда да уже ачканга бир масса кетет. Эмегечи центральный заmoктун блогуна. Жапканга бураганда бул масса экинчи жака өтөт дагы, центральный заmoктун блогуна кетет. Управление. Сиздер өттүңүздөр да, туурабы? Баягы 87-86 деген контакттарда ошол 187-чи бир контактка барат. То есть 86-чи бир контактка барат. Ошол менен реле иштеп ачат, жабат да. Эми мисалы в общем карайсыздар да, мисалы бир эле эшигиңиздер, мисалы бул эшик иштебей калды дейле, же алдыгы эшик иштебей калды, же бул эшик иштебей калды. Анан калган эшиктер полный иштеп атат. Сиздер бул жерде биринчи эле текшерерден алдын кантип текшересиздер айтайын да. Мисалы бул моторчикке келген активаторчу. Ар бир эшиктин өзүнүн активатору болот. Ар бир эшик отдельно мындай механизми болот. Ошол менен иштейт. Бул жерде отдельно бир моторчик турат. Ар бир эшиктин ар бир механизминде отдельно бир моторчик турат.
бул моторчик мындай штекер менен келет ичинечи. Мынакей. Моторчик бул как положено билесиздер, минус плюс менен иштейт, туурабы? Баягы теоретически сиздерге өткөндөй эле. Мынакей, булар 87А контакттарда буларчы. Өтүңүздөр да релене туурабы? Булар 87А контакттар. Булар постоянно бу эки контактта постоянно масса болуш керек. Эгерде экөөнтө тең мына текшердиңиздер, сразу эле мынакей масса бар. Бул контакт текшердиңиздер, масса бар. Уже бул центральный замоктун блогуна чейин сеп бүтүн. Уже сеп бүтүн уже. Бул значит бунда эмеде проводкада айып жок. Сразу эле. Айып бу эмеде болот, активаторда болот да. Анан туруп тургула, сиздер шашпагыла. Биринчи текшерип көрөсүздөр. Мындай кылып текшересиздер дагы. Бул кнопкада. Мынакей. Ачканда мындай плюс келет. Мынакей. Жапканда келген жок, көрдүңүздөрбү? Потому что бул бияка өтөт да. Жапканда бул жака плюс келет. Көрдүңүздөрбү? Сразу эле ушундай эле текшерип аласыңар. Эгерде сиздер жапканыңыздарда плюс и ачканда плюс келип атабы, значит ал уже бул жакта проводкада эме жок да, проблема жок. Маселе жок да, проблема жок. Анан сиздер сразу эле уже активаторго өтөсүңөр да. Активатордун өзүн чечип туруп, как положено эме өзүнүн стенттери бар, кааласаңар через аккумуляторду эле текшерип көрсөңөр болот. Просто болгону мындай долго текшербегиле. Потому что активатор күйүп калышы мүмкүн да. Сразу эле мына проверка эле тык иштеп атабы, жаап атабы, ачып атабы болду. Ошол менен эгер активатор иштеп атабы, значит могу проводкадан болушу мүмкүн. Кандай деген учурда, мисалы активатор уже иштеп атат да. Анан бул жакта проводкалар эме питание келип атат. Масса бар, плюс бар. Мына бир юанста сиздергечи. Ну, өтө мындай кичинекей бир токко деле иштей берет да. Мына контролькачы. Анан бул мисалы мына зымдын мына проводканын ичинде. Мисалы 10 зым келет дейли, ошол 10 зымдын 9 үзүлүп, 1 зым калып калса дагы, ал бул жактан как положено плюс минус келе берет. Көрсөтө берет. Анан сиздер адашып калышыңар мүмкүн да. Неге бул минус плюс келип атат? Бул иштебей атат. Туурабы? Потому что монун эгерде ичинде 10 зымдын бирөөсү, мына 9 үзүлүп, бирөөсү эле кала турган болсо, же масса жакшы болбой калат, же плюс жакшы болбой калат дагы. Могу күчү жетпей калат активаторгачы. Түшүнүсүздөр да? Потеря болуп калат да, токчу. Өтө слабый келип калат, ача албай калат мунучу. Ошол себеп эгерде активаторуңуздар нормально иштеп аткан болсо, значит мына проводканы көрүш керек. Кайра мына келген бул жакта основном бул эшиктин ачып, көп ачып жабылат да машиначы. Анан бул жерде мына кирген жери бар го, эшик менен мо кузовдун кирген жери. Ушул жерде кайрылып сынып калат. Проводкаларчы основном ушул жерден кетет. Анан дагы мисалы эшик алмашып калышы мүмкүн, штекерлер сынып калышы мүмкүн дегендей вопростор болушу мүмкүн да. Ошон үчүн сиздер сразу эле бул жакты текшерип көрөсүңөр. Эгерде мындай үзүлүп калса, асылы мындай үзүлүп кала турган жерлер ушул да. Анан дагы бир жолу бар. Мына проводканы эгерде масса жок дейли, же плюс келбей атат, эч нерсе жок да. Мына проводкада мисалы полный келип атат. Сиздер ошону кыйналбай туруп эле, бул жакты ачпай туруп эле, бул жакта штекер бар. Бул киргенде бир мамка-папка штекерге уланат болчу. Ошо уланган жеринен эле мынакей. Сиздерге ачып көрсөтөйүн. Мына провод уже бул жака кеткен да, мына эшиктин проводу мыначы. Сиздер ушул жерден эле мисалы мына проводко эч нерсе келбей калды. Минус да жок, плюс да жок, туурабы? Сразу эле мына бул жактан бир зым аласыздар, бир зым коюп контролька менен эле могу экөөнү прозонка кылып туруп эле мультиметр мененби, кааласаңар мындай звуковой контролька мененби текшерип алсаңар болот. Ушул жерден ушул жерге чейин эме болуп атабы? Зым бүтүнбү, бүтүн эмеспи? Түшүнүп атасыздарбы? Барыңыздар угулуп атабы? Сразу эле ушул текшерип аласыңар. Муну кызыл проводду бул жактан текшерсеңер, прозонка болуп атабы? Бүтүнбү? Значит, бул жакта эмес проблема. Анан эгерде текшерип көрсөңөр, бул проводкада эч нерсе чыкпаса, значит, мына арасында бир жерде обрыв бар да. Түшүнүсүздөр, ошентип эле текшерип аласыңар. Любой проводду. Эшикте деле мисалы карасаңыздар,
азыр мына только колокольчик менен иштеп атпайбы, эгерде ушул проводкада, колокольчиктин проводкасы, мисалы кээде мындай центральный замок мына кнопка менен эле иштеп калат да, эшиктинчи. Бул жака келгенде активаторго 3 штекер келет. 3 штекер дейм да, бир штекерде 3 зым келет. Адаштырып алдым. Ошол зымда мен баягы айткандай эле, ошонун бирөөсү масса болот да, ортосу масса болот. Мындай элечи. Эгерде ошол зым сиздер мисалы култап ачканда, мисалы мо эшигиңиздер жабылбай калды же ачылбай калды, ошол зымдын да бирөөсү үзүлүп калышы мүмкүн. Бирөөсү үзүлүп калса болду, мо эшигиңиз жактан бул жака управление кетпей калат. Сиздер полный текшерип көрдүңүздөр да, бул жак бүтүн зымдар, бүтүн активаторлор иштеп атат. Анан мо эшигиңиздерден полный управление иштебей атат да. Потому что мына зым 3 зым болот. Бул жактачы азыр бул машинада жок экен алчы. Мында только мо колокольчик кнопка менен гана иштейт экен управление. Бул жакта кнопкасына жок экен да. Бул кээ бир машиналарда ошондой болот. Бүгүн исти оңдогондо көрдүңүздөрбү, көрбөдүңүздөрбү билбейм аны. Ошондой эле зым болот. Эшикти култаган учурда мына зым мынага өтөт. Управление кетет. Центральный замкочу, машина жабылды деп. Ачканда бул масса бул зымга өтөт дагы. Тиги центральный замоктун блогуна барат. Ачылды депчи. Эгерде ушул зымдын бирөөсү иштемей болуп калса, үзүлүп калса, значит машинаны ачканыңыздарды же ачпайт, же жапканыңыздарды жабылбай калат. Же ортодогу масса үзүлүп кала турган болсо, машинада в общем ачылбайт да, жабылбай деле калат. Потому что ал жака команда кетпей калат. Центральный замкочу. Бул постоянно минус болуп турат. Ооба, мынанын ортосунда постоянно минус болуп турат. Бирок бул 3 зым бул активаторго отдельный штекер болуп келет. Же монда бирге деле келип калышы мүмкүн. Сразу эле мону аны бирге же бирге эмес экенин каяктан билесиңер, айтайынбы? Сразу эле мо кнопкасынан иштетип көрөсүңөр. Мында култап ачканда общее управление кетип атабы, кетпей атабы? Тиякачы. Же сразу эле мындай эгерде аны бул машинанын маркасы кандай иштешин билбесеңер, интернеттен деле көрүп койсоңор болот. Бул машина кнопкасынан иштейби, иштебейби депчи. Азыр бул машинада только мо колокольчик кнопка менен иштейт экен да, булар только жөн эле блоктон келген управлениялар экен да. Мындай эле ушинтип эле текшерип аласыңар. Анан дальнейшем мисалы силер пульт сигнализацияга мотордун и машинанын штатный сигнализациясына баш ийбей калат да. Убакыт өтүпчү. Эгерде ошондой болгондо сиздер мына пульту, машина пульту центральный замоктун өзү штатный блогуна баш ийбей калат. Бара-барачы. Анан ошолдой учурда сиздер клиент айтышы мүмкүн. Же центральный мындай Милана коюп бер деши мүмкүн, сигнализациячы башка блок коюп бер деши мүмкүн да. Ошондой учурда что сиздер башыңар айланбаш керек да. Улар учурундачы. Потому что эгерде центральный замок кнопка менен иштесе, ал машинаны уже активаторуна эле улап койсоңар да. Эгерде кнопкадан иштебей только колокольчик менен улай турган болсо, иштей турган болсо, же ошол управление кандай экенин билип туруп, ушу колокольчиктин проводкасын улайсыздар. Түшүндүңүздөрбү? Анын үчүн мен сиздерге бир күн буюрса монтаж келгенде, колокольчик менен монтаж болгондо, ошондо мен сиздерге түшүндүрүп көргөзүп кетем да. Бүгүн Toyota East болду эле, бирок сиздер барыңыздар көрбөсүңөр. Тоже ал дагы ушундай колокольчик менен иштейт экен. Управлениеши ушудан алды. Ал Toyota East минус менен иштейт экен. Ушул келген минусту, ал 2 минус эмеге барат да, центральный замокко барат да. Центральный замокко барган эмен үчүн минусой управление кылып туруп эле центральный замоктун сигнализациясынычы. Ошол 2 проводко берип койду да. Вот, мисалы караңыздар. Мен ушул жерден деле сиздерге көрсөтүп берип кетем. Окей. Азыр биринчи таап алайлы. Кайсыл эменики экенин. Колокольчиктин проводкасы экенин. Колокольчиктин проводкасы основном негизи жоон болуп деле келбейт. Кээде эле болуп келип калбаса. Подожди, бул проводка үзүктү азыр. Эчтекелер. Анан мынакей жигиттер,
мынандай зым основном көп машиналарда көресіңдер. Мынау масса, главный масса да. Сразу эле билип алсаңар болот. Мында обязательно постоянный масса болот. Текшергенсиздерчи. Эми азыр мы кнопкаларын секин текшерип көрөбүз. Так. Көрдүңүздөр мына? Мына колокольчиктин кнопкасы экен. Мынакей. Мынакей. Бул значит бул минус менен иштейт экен. Управление. Көрдүңүздөр, Но сары зым. Көрдүңүздөр, Бул жон эмес. Булар мындай эле команда управляющий эле проводдор үчүн мындай силовой эмес да. Жөн эле управление эле берет. Эгерде силовой проводдор болгондо мындай жон проводдор болмок. Булар жөн эле управляющий проводдор. Бул азыр бизде жапканга экен да. То есть, да, жапканга. Вот масса менен иштейт экен, көрдүңүздөр, Эми азыр мына жапканды көрөбүз. Так, бул провод эмес экен. Вот мына. Мына ачканга. Ой, то есть бул жапканга экен. Мына жапканга, а мына сары зым ачканга экен. Ачканга экен, көрдүңүздөрбү? Мына мен айтып аткан кара зым. Булардын массасы ортодо турат бул. Адаштырдым. Значит, четки масса кайсы, берки кайсы болуп калды ошондо. Значит, бул мында карагыла. Эки сары ак зым колокольчик экен да. Ушул бирөөсү жапканга, мына жапканга, мына ачканга жооп берет экен. Бул жооп берет дегенде машинанын штатный центральный замогуна, блогуна ушул экөө команда жөнөтөт. Машинаны ач, жап депчи. Эгерде сиздер машинаны Милана коём десеңиздер, сигнализация. Ушул эки провод менен алып коесуздар. Көрдүңүздөр, Минусовой менен иштеп атат да, туурабы? Сигнализацияны сиздер управленияны минусовой кылып чыгарасыздар. Бүгүн сиздерге өттүбү мындай минус менен кантип иштейт, плюс менен кантип иштейт. Ошону сиздер минусовой кылып чыгарасыздар. Мына эки зымга. Только клиентке айтасыздар, только мынаны кнопканы үзүп алып туруп коюш керек. Кнопкадан үзүп алыш керек зымдычы. Негизи ошол турарак болот. Просто зымды арчып туруп улап болгон болбойт да алчы. Мындай машинанын өзүнүн мындай какой-то сопротивлениясынан ашыгыраак берип кетиши мүмкүн. Жакачы. Ошон үчүн лучше үзүп алып эле, эки зымды үзүп алып туруп эле, эки эмеге жапканга ачканга улап койсоңор. Болду. Ушу менен машинаны ачып чаба берет. Общий. Түшүндүңүздөр, Эгерде карайсыздар, машинада кнопка менен мына машинанын өзү мына активатор менен мына главный мынадан команда кетсе сиздер кандай кыласыздар? Анда бул жерде бул жактан эле табасыздар эки проводду. Мына кызыл менен көктү табасыздар дагы. Ачып жапканга. Болду. Ушул экөөнү бул жактан үзүп аласыздар, тоже. Үзүп аласыздар. Мына эле зымды арчып туруп улап койбойсуздар. Түшүнүңүздөрбү? Антип улабаш керек. Ал туура эмес. Турарак жолу эң турасы мына проводканы. Бул жактан үзүп аласыздар дагы, только мына эшикке гана. Эме команда жөнөтө турган кылып сигнализациянычы. Ушуга эле улап койсор активаторго. Активатор эмеге блок Милана управление жөнөткөндө эшик ачып жапканда бул жактан команда кетет да. Баягы 3 зымданчы. 3 зымдан бул жакка кетет. Мына эки зым ушул жакта активатордун ичинде болот. Эгерде активатордон полный эшик култанып ачылса. Түшүнүңүздөр, Ошол эки зым болот. Ошо сиздер активатор ачып жапканда ошол эки зымдан эме кетет, команда кетет автоматически ичиндечи. Ошого сиздер жөн эле эки эме зымдан эле кошуп коесуздар Миланага. Бул жактан үзүп алып туруп эле. Өзүнүн центр замогунан үзүп аткан болот, Ооба. Мына бул жактан жок. Милананын блогунан. Жок, ал эме эмес. Мына бул жакта эчтеке сурабадым азырчы. Ушул жактан эле нарыктан да келген да бул эки зымчы. Ошо келген зымдан үзүп алып туруп эле бул мына эшиктикин эле үзүп аласыңар отдельно.
тияққа улабайсыздар. Жолы мына зымды арчып тұрып улабайсыңар, үзіп алып тұрып, анан улайсыңар. Только мына ешке ғана команда келеді да. Просто ешкі ашып жапқанда, бұл 3 зым арқылы бұл жаққа центральный замоктың блогына управление кетеді. Түсінесіздер, еш қашан ол зымды арчып тұрып, жолы улап қойып ола. Обязательно үзіш керек. Тура емес іштеп болады. Егер де көрдіңіздер, бұл жақ баш ебесі, активатор полный зам имени центральный бұл еме құлтай албаса, же аша албаса, болатында колокольчиктің проводкасынан улап қосыңар. Ошо менен полный иштей берет. Өтө мындай татаал нерсе жок бердечи. Болгону туура улаш керек. Улап атканда дагы мындай өтө мына караш керек. Жакшы изолянт алып, жакшы ороп дегенечи. Кийин ачылып жабылып, ачканда жапканда бир жерге тийип албаш керек да. Колокольчик кнопкасы бияка азыркы минус келип атпайбы? Ушул плюс менен эле иштеп калышы мүмкүн. Эгерде плюс менен иштеп калса, анда сиздер управление плюс менен жөнөтөсүңөр. Түшүнсүңөр? Оңой эле. Просто болгону туура эме кылыш керек да. Ушул жерде Улаш керек. минус Тура менен табыш иштеп керек. калган бар экен го. Жок, андай болбойт. Андай болбойт. Жок, плюс минус менен иштебейт ал. Только ал мо немецкий машиналарда болот, насоста. Алар бирок мо эмеде болбойт ал. Консоледе болбойт. Только бул жак же плюс менен иштейт, же минус менен иштейт. Ошону аймелбай да, адаштырбай да. Бардык 4 эшик ушундай эле иштейт. Мисалы мына эшик иштебей калдыбы, тоже апшуканы чечесиңер, штекерин суруп көрөсүңөр, питаниясын көрөсүңөр. Масса барбы? Бар. 2 зымдан тең. Пульт менен басып ачканда питания келип атабы, плюс үзүлүп. Бар. Значит, болду, активаторда проблема. Активатор текшерип көрөсүңөр. Активатор мисалы мындай да. Кеде чарчап деле калат да активаторчу. Убакыт өтүп уже 4 жыл, 5 жыл, 6 жылдан кийин уже чарчайт по активаторчу. Мисалы 1-2 ачып жапканыңыздарда иштеп дагы үчүнчүсүндө иштебей калышы мүмкүн да. Тык деп жакшы көтөрө албай калышы мүмкүн. Ошол жерде да адаштырып ала да. 1-2 секунд текшерип көрүлө. Үчүнчүсүндө мындай жакшы ачып жабылбайт да, болду, активатор чарчаган да. Сразу алмаштырасыңар замена.